Назарыңыздарда Пауло Коэльонун «Алхимик» романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Сантьягонун жүрөгү коога белгисин бергенде күн уясын карай ылдыйлай баштаган. Алар ошол маалда чоң кум дөбөлөрдүн нары жагында келатышкан. Сантьяго алхимикти бир карап койду. Бирок ал эч нерсе сезбегендей. 5 мүнөттөн кийин жаш жигит алды жактан эки атчандын сөлөкөтүн даана көрдү. Ооз ачкыча болбой, экөөнүн ордуна 10, 10дун ордуна түмөн сарбаз пайда болуп, акыры дөбөлөрдүн баарын сансыз сарбаздар каптап калды. Атчандар көк кийимчен эле. Кара селде чалынышып, беттери көздөрүнө чейин көк кездеме менен чүмкөлгөн. Алыстан эле бул көздөр жандын күчүн көрсөтүп, жолоочуларга өлүм алып келатканын кабарлап турду. Сантьяго менен алхимикти лагерге алып келип, жаш жигит өмүрүндө көрбөгөн чатырга түртүп киргизишип, уруу башчысынын алдына коюшту. Аны аскер зардалдары тегеректеп олтурушуптур. Булар тыңчылар, деп маалымдады туткундарды коштоп келгендердин бири. Жок, биз жолоочуларбыз. 3 күн мурда силерди биздин душмандардын лагеринен көрүшкөн. Силер сарбаздардын бири менен сүйлөшүп келаткансыңар. Мен чөлдүн жолдорун билем жана жылдыздарды төлгөлөп окуй алам, деп жооп кайтарды алхимик. Ал эми сиздердин душмандар канча экени жана кайда жылып баратканы мага белгисиз. Мен сиздердин лагерге чейин досумду узатып келдим. Мунун ким? Деп сурады уруу башчысы. Алхимик, деп жооп берди алхимик. Бул жаратылыштын сырын билет, сага өзүнүн укмуштуудай жөндөмүн көрсөтөйүн дейт. Сантьяго коркуп үн катпай угуп жатты. Биздин жерде чет элдик адам эмне кылып жүрөт? Деп дагы бир аскер зардалы суроо салды. Ал сиздердин урууга акча алып келди, деп жооп берди дагы алхимик. Жаш жигит деп оозун ачкыча анын капчыгын уруу башчысына сунду. Тигил неме алтынды үн катпай алды. Ага көп курал сатып алса болмок. Алхимик деген ким? Аскер зардалынын бири сурап калды. Жаратылышты жана дүйнөнү билген адам. Ал кааласа шамалдын күчү менен силердин лагерди жок кыла алат. Арабтар күлүп калышты. Алар согуштун күчүнө ишенип көнүп калышкан. Ошол себептен шамал өлтүрөт дегенге ишениччүү эмес. Бирок алардын жүрөгү шуудей түштү. Алардын баары чөлдүн адамдары болгондуктан сыйкырчылардан коркушчу. Анын колунан келээр бекен? Мен ошону көргүм келет, деди эң башкы адамы. Бизге 3 күн бергиле. Менин сапарлашым өз күчүн далилдеш үчүн шамалга айланат. Эгерде колунан келбесе, биз үн катпастан өмүрүбүздү беребиз. Ансыз деле азыр мага тиешелүү болуп калган нерсени бере албайсыңар, деп бой көтөрүп жооп берди аскер зардалы. Бирок ошенткени менен 3 күн күтүүгө макул болушту. Сантьяго коркконунан төбө чачы тик туруп, тил ооздон калды. Алхимик аны колунан жетелеп чатырдан алып чыкты. Коркконуңду буларга көрсөтпө. Алар эр жүрөк адамдар, ошондуктан суу жүрөктөрдү жаман көрүшөт. Бирок Сантьяго дароо өзүнө келе албады. Алар лагердин ичинде ээн эркин баратышкан. Арабтар булардын аттарын алып коюшкан. Кайрадан дүйнө канчалык көп тилдүү экендигин көрсөттү. Мурда учу кыйры көрүнбөгөн чалкыган чөл эми качып кете албаган түрмөгө айланды. Аларга менин баардык акчамды берип салдыңбы? Деди ал. Өмүрүмдө иштеп тапкандарымдын баардыгын бердиң. Өлүп калсаң, алардын сага эмне кереги тиймегиле? Сенин акчаларың сага 3 күн тартуулады. Адатта акча өлүмдү көз ирмемге дагы кечеңдете албайт. Бирок Сантьяго акылдуу сөздөрдү укканга чамасы келбей, аябай коркуп калган. Эми кантип шамалга айланаарын билбей айласы кетип турду. Ал алхимик эмес да. Ал эми алхимик сарбазды чай алып келип бер деп суранды. Түшүнүксүз сөздөрдү айтып, анын бир нече тамчысын жаш жигиттин билегине тамчылатып койду эле, Сантьяго дароо денесинен кооптонуу сезими жоголуп кеткенин сезди. Үмүт үзбө,
Алхимик өзгөчө жумшак үн менен айтты. Азырынча сен жүрөгүң менен сүйлөшө элексиң. Мен шамалга айлана албайм да. Өз чыйыры менен бараткан адам баарын билет, баарын жасай алат. Жол болбойт деп коркуу сезими гана кыялдын аткарылышына бөгөт боло алат. Мен жол болбойт деп коркпойм. Шамалга кантип айланарымды гана билбей турам. Үйрөнүүгө туура келет. Өмүрүң ошого байланыштуу. Колман келбей калсачы, анда өлөсүң. Бирок чыйыры бар экендигин билбеген миңдеген адамдарга окшоп өлгүчө өз чыйырың менен баратып өлгөн алда канча артык эмеспи? Айтмакчы, тынчсызданба. Адатта өлүм жашоо күчтөрүн жана сезимди катуу курчутат. Алгачкы күн өттү. Чөлдө чоң салгылаш болуп, лагерге жарадарларды алып келишти. Өлүм эч нерсени өзгөртпөйт, деп ойлоду Сантьяго. Катардан чыккандардын ордуна башкалары туруп, жашоо уланып жатты. Досум, сен кечирээк өлсөң болмок, деди сарбаздардын бири өлгөн жолдошуна кайрылып. Азыр эмес, согуштан кийин. Бирок кандай амал кылсаң дагы өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың. Кечке жуук жаш жигит алхимикти издеп жөнөдү. Мен шамалга айлана албайм, деди тигиге. Менин айтканымды эстесең, дүйнө Кудайдын бизге көрүнгөн бөлүгү гана. Алхимия болсо руханий кемтиксиздикти материяга айлантат. А сен эмне кылып жатасың? Деп сурады Сантьяго. Шумкарыма жем берип жатам. Анын эмне кереги бар? Эгерде мен шамалга айлана албасам, бизди өлтүрүп салышат да. Бизди эмес, сени өлтүрүшөт, деп жооп кайдырды алхимик. Мен го шамалга айланганды билем. Экинчи күнү жаш жигит лагердин жанындагы асканын чокусуна чыкты. Кароолдогулар аны токтотпой өткөрүп жиберишти. Алар шамалга айланганды билген сыйкырчы келгенин угушкан. Ошондуктан андан алысыраак болууга аракеттеништи. Андан калса чөл ар кандай зындандан жакшы эмеспи? Керейлдин кечке Сантьяго чөлдү тиктеп отурду. Жүрөгүн тыңшап, кулак төшөдү. Чөл анын коркконун түшүнүп турду. Алар бир тилде сүйлөшүп отурушту. Үчүнчү күн дегенде уруу башчысы өз аскер зардалдарын чогултту. Мына бул жаш жигиттин шамалга кантип айланаарын көрөбүз, деди ал. Көрөбүз, деп жооп берди алхимик. Сантьяго аларды кечээ Керейлдин кечке отурган жерине алып барды. Баарыңар отургула, деп өтүндү. Күтө туруш керек, деди ал. Биз шашылбайбыз, деп жооп берди уруу башчысы. Биз чөлдүн адамдарыбыз. Сантьяго алдындагы мейкиндикти тиктеп отурду. Алдыда тоолор, кумдуу дөбөлөр, аскалар көрүнөт. Акылга сыйбагыдай жерге, кумдарга союлуп өсүп чыгып алган өсүмдүктөр. Созулуп алдында чөл жатты. Канча айдан бери аны аралап келе жатканы менен анын бир кичинекей үзүмүн гана билгенге үлгүрдү. Жолду ката англичанды, кербендерди, уруулар ортосунда согушту, 50.000 пальманы, 300 кудук казылган көк жайыкты жолуктурду. Кана, деп сурады андан чөл. Сага дагы эмне керек? Биз кечээ бири-бирибизди жетишээрлик тиктешип бүткөн жокпузбу? Тетигил жакта, сенин кумдарыңдын арасында мени сүйгөн адамым жашайт, деп жооп берди Сантьяго. Сени тиктегенимде мен ошону көрөм. Мен ага кайтып баргым келет. Ал үчүн мага сенин жардамың зарыл. Мен шамалга айланышым керек. Сүйүү дегениң эмне? Деп сурады чөл. Сүйүү деген сенин кумдарыңдын үстүндө шумкардын учуп жүргөнү. Ал үчүн сен жашыл шалбаасың. Ал эч качан олжосуз кайтпайт. Ал сенин аскаларыңды, кум дөбөлөрүңдү, сенин тоолоруңду билет. А сен болсо ага берекеңди төгөсүң. Шумкардын тумшугу мени тытмалайт, деп жооп кайдырды чөл. Жылдар бою мен ага олжо болчуларды өстүрөм. Жарбаган суум менен сугарам. Кайсы жерде курсакты тойгузса болоорун көрсөтөм. Анан менин чөлүмдө жашоо уланып жатканына кубанайын, деген маалда асмандан шумкар шукшурулуп түшөт. Түшөт дагы мен өстүргөндү илип жөнөйт. Бирок сен муну ошого деп өстүргөнсүң да, шумкарга жем болсун деп. Ал эми шумкар адамды багат. Ал эми адам качандыр бир мезгилде сенин кумдарыңды тойгузат. Ошондо ал жерде кайрадан жашоо жаралып, шумкарга олжо өсүп чыгат. Дүйнө ушундай түзүлгөн. Сүйүү деген ушулбу? Сүйүү деген ушул.
Ал олжону шумкарга, шумкарды адамга, ал эми адамды чөлгө айландырган нерсе. Ал коргошунду алтынга айландырган, ал эми алтынды кайрадан жер алдына каткан нерсе. Мен сенин сөздөрүңдүн маанисин түшүнбөйм, деп жооп берди чөл. Бир нерсени түшүнчү. Сенин кумдарыңдын арасындагы аял мени күтүп жатат. Ошон үчүн мен шамалга айланышым керек. Чөл бир самга үн каткан жок. Мен сага шамал учуруп кеткиле кум берем. Бирок ал аздык кылат. Мен жалгыз эч нерсе кыла албайм. Болор болбос жел жүрдү. Аскер зардалдары жаш жигит белгисиз тилде кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатканын алыстан байкап турушту. Ал химик күлүп отурду. Шамал Сантьягога жакындап, анын жүзүнөн сылап өттү. Ал чөл менен сүйлөшүп жатканын уккан. Анткени шамалдар баарын билишет. Алар дүйнө кезип жүрүшөт. Алардын туулган жери дагы, өлөр жери дагы жок. Мага жардам берчи, деди ага жаш жигит. Бир жолу мен сенден сүйгөнүмдүн үнүн уккам. Сени чөл менен шамалдын тилинде сүйлөгөнгө ким үйрөттү эле? Жүрөк, деп жооп берди Сантьяго. Шамалдын көп аты бар эле. Бул жерде аны Сирокко деп аташчу. Арабтар ал суусу мол, кара түстүү адамдар жашаган жактан учуп келет деп ойлошчу. Сантьягонун мекенинде аны Левантинчи деп аташчу. Себеби ал чөлдүн кумун жана маврлардын үрөй учурган кыйкырыктарын алып келет деп ойлошчу. Койлорунун жайыты жок алыскы өлкөлөрдө балким адамдар бул шамал Андалусияда жаралат деп эсептешет. Бирок шамал эч жерде туулбайт жана эч жерде өлбөйт. Себеби ал чөлдөн кудуреттүү. Адамдар чөлдө бир нерселер өскүдөй кыла алышат. Ага кудурети жетет. Ал тургай ал жерде кой өстүрө алышат. Бирок шамалды багындырууга кудурети жетпейт. Сен шамал боло албайсың, деди шамал. Сен экөөбүздүн маңызыбыз ар башка. Калп, деп жооп кайтарды Сантьяго. Мен сени менен дүйнө кыдырып жүргөндө мага алхимиянын сырлары ачылды. Эми менде шамалда, чөлдө, мухитта, жылдыздарда, аалам жараткан баардык нерселер камтылган. Биз экөөбүздү бир эле кол жууруган жаныбыз деле бир. Мен сен сыяктуу болгум келет. Баардык жылчыктарга жойлоп кирип, деңиздердин үстү менен сызып, менин кенчтеримди жапкан тоодой кумдарды учуруп, сүйгөнүмдүн үнүн жеткирип турсам дейм. Мен бир ирет сенин алхимик менен сөзүңдү угуп калгам, деди шамал. Ал ар бир адамдын өз чыйыры бар деген эле. Адамдын шамалга айланышына жол жок. Жок дегенде бир самга сендей болоюн, үйрөтчү. Мына ошондо адамдын жана шамалдын чексиз мүмкүнчүлүктөрүн тартуулайт элек. Шамал кызыгып кулак түрүп калды. Буга чейин ал мындайды билген эмес. Ал бул маселени майда баратына чейин талкуулагысы келди. Бирок чындыгында эле адамды кантип шамалга айлантса болоорун таптакыр билчү эмес. Ал эми анын колунан көп иш келчү. Чөл кылганды, кемелерди чөктүргөндү, кылым карыткан дарактарды жана бүтүндөй токойлорду кыйратып кулатканды, музыка жаңырып, белгисиз бир дабыштар угулган шаарлардын үстүнөн шуулдап учуп өткөндү жакшы билчү. Дүйнөдө баардык нерседен ашып кеттим деп жүрсө, бул неме келип, шамал мындан дагы башка ишке жөндөмдүү экендигин айтып отурбайбы? Муну сүйүү деп коет, деди Сантьяго. Шамал анын өтүнүчүн аткарууга даяр экендигин көрүп. Сүйсөң баардык ишке жөндөмдүү болосуң. Сүйсөң эмне болуп жаткандыгын түшүнүштүн кереги жок. Не дегенде баардыгы биздин ичибизде болот. Ошондуктан адам шамалга айланышы эч ажеп эмес. Албетте, эгер дагы шамал көмөктөшсө. Шамалдын текебер мүнөзү бар эле. Ошондуктан Сантьягонун сөздөрү анын намысына тийип койду. Ал катуу уюлгуп, чөлдүн кумун сапырып учура баштады. Бирок акыр аягында шамал бүт дүйнөнү кыдырып келсе дагы адамды шамалга айландыра албастыгын мойнуна алууга мажбур болду. Анын үстүнө сүйүү дегенди дагы билбейт экен. Адамдар сүйүү тууралуу айтып жатып, асманды карагандарын көп жолу көргөм, деди шамал алсыздыгын моюнга алганына жинденип. Балким сен дагы асманга кайрылып жүрбөй, я? Мунуң жакшы ой экен, деп макул болду Сантьяго. Бирок сен дагы мага жардам бер. Мен күндү караганда көзүм көр болуп калбасын деп чаңды асманга сапырылтчы.
Шамал дагы катуулап жүрдү эле. Кумдун чаңы асманга сапырылып, күн алтын алкакчага окшошуп калды. Лагерден муну байкап жаткандар эч нерсени түшүнгөн жок. Чөлдүн эли бул шамалдын кыялын жакшы билишчү. Аны Самум деп атап коюшкан. Алар үчүн бул шамал деңиздеги штормдон дагы коркунучтуу болчу. Айтмакчы, алар өмүрүндө деңизди көргөн эмес. Аттар кишенеп, куралдарга тийген кумдар кычырай баштады. Аскер зардалдарынын бири уруу башчыга кайрылып, "Балким жетиштүүдүр", деди. Алар Сантьягону көрбөй калышкан. Беттерин, көздөрүнө чейин ак жоолуктар менен жаап, ошол көздөрүндө коркунуч катып калгансыды. "Муну токтотолу, жетишет", деди дагы бир аскер зардалы. "Аллах өзүнүн баардык күчүн көрсөтсүн", деп жооп берди башчы. "Мен адамдын шамалга кантип айланганын көргүм келет". Ошенткени менен чочулаган суу жүрөктөрдүн ысымдарын эстеп калды. Шамал токтогондо экөөнү тең кызматынан алып салайын деп чечти. Не дегенде чөл адамдары коркуу деген эмне экенин билбеши керек. "Сен сүйүү эмне экенин билесиң деп мага шамал айтты", деп Сантьяго күнгө кайрылды. "Андай болсо дүйнө жанын дагы билишиң керек. Ал дагы сүйүүдөн жаралган эмеспи?" "Мага бул жерден дүйнө жаны көрүнүп турат", деп жооп берди күн. "Ал менин жаныма кайрылып, биз экөөбүз чөптү өстүрүүгө, койлорду көлөкө издеп улам бир жерде которууга мажбурлайбыз. Мына ушул жерден, бул болсо силердин дүйнөдөн абдан алыс. Мен сүйгөндү үйрөндүм. Эгерде мен жерге бир аз жакындап койсом, баардык тирүү жандыктар күйүп кетип, дүйнө жаны жок болуп калаарын билем. Ошон үчүн биз бири-бирибизди алыстан карап, бири-бирибизди алыстан сүйөбүз. Мен жерге жашоо жана жылуулук берем. Ал мага жашоомдун маңызын тартуулайт. Сен сүйүү деген эмне экендигин билесиң?" деп кайталады Сантьяго. "Дүйнө жанын дагы билем. Анткени ааламдагы түгөнбөс саякатымдын жүрүшүндө биз аны менен көп сүйлөшөбүз. Ал мага негизги кыйынчылыгы эмнеде экендигин айтып берген. Азыркыга чейин жарыкчылыкта баардыгы бир бүтүн экенин таштар менен өсүмдүктөр гана түшүнүшөт. Ошол себептен темир жездей болушу, ал эми жез алтындан эч нерсеси менен айырмаланбагыдай болушу кереги жок. Бул бирдиктүү дүйнөдө ар биринин бешенесине жазылган тагдыры болот. Эгерде мунун баарын жазган кол жаралуунун 5-күнү токтоп калбаганда, баары биригип дүйнө симфониясына куюлушуп кетмек. Бирок 6-күн дагы бар эле. Сен акылман экенсиң", деп жооп берди жаш жигит. "Анткени баарын алыстан көрүп турасың. Бирок сен сүйүү эмне экенин билбейсиң. 6-күн болбогондо адам жаралмак эмес. Жез боюнча, ал эми коргошун боюнча калмак. Ооба, ар биринин өз чыйыры бар. Бир мезгилде аны ар бири басып өтүшү шарт. Ошон үчүн башка бир нерсеге айланып, жаңы чыйыр башташ керек. Дүйнө жаны чындыгында эле бүтүн бир нерсеге айлангыча ошондой болууга тийиш". Күн ойлонуп калып, мурдагысынан дагы катуу жарык чача баштады. Бул аңгемелешүүдөн ырахат алган шамал дагы Сантьягону күндүн катуу нурларынан сактап, катуулай ызылдай баштады. "Ошон үчүн алхимия деген бар эмеспи?" деп сөзүн улады Сантьяго. "Ар бир адам өз кенчин издеп, жана таап алып, ошондон кийин мурдагысынан дагы жакшы болууну каалашы үчүн кызмат кылат. Коргошун дүйнөгө керек болгуча өз милдетин өтөй берет. Андан кийин ал алтынга айланышы керек. Алхимиктер ушундай дешет. Алар биз азыркыдан дагы жакшы болууга аракеттенгенде, тегерегибиздегилердин баары жакшы боло баштайт", деп далилдеп жатышат. "Сен эмне үчүн мени сүйүүнү билбейсиң деп жатасың?" деп сурады күн. "Анткени сүйгөндө чөл сыяктуу ордунда мелтиреп турууга, шамал сыяктуу дүйнөнү чабаган доого, мунун баарына сен сыяктуу алыстан көз салууга болбойт. Сүйүү дүйнө жанын өзгөртүп, жакшырткан улуу күч. Мен алгачкы ирет анын ичине сүңгүп киргенде, ал мага укмуштуудай кемтиксиз көрүнгөн. Бирок кийин ал баардыгыбыздын чагылдырылышыбыз экенин, анда укмуштай бүйүр кызыткан согуштар болуп жатканын көрдүм. Биз аны азыктандырып турабыз.
ошондуктан биз жакшы же жаман болгонубузга жараша биз жашаган жерибиз жакшы же жаман болот. Мына ушул жерден сүйүүнүн күчү аралашат. Не дегенде сүйгөндө жакшы болууга умтуласың. Сен эми менден эмнени талап кылып жатасың? Шамалга айланууга мага жардам бер. Дүйнөдө менден акылман эч ким жок экенин жаратылыш билет, деп жооп берди күн. Бирок мен дагы сени кантип шамалга айландырууга болоорун билбейм. Анда мен кимге кайрылышым керек? Күн Саамга ойлоно калды. Сөздү кулагы чалып калган шамал жаркырап жарык чачкан күндүн акылмандыгы чектелүү экендигин заматта ааламга жайып жиберет эмеспи? Андан дагы жалпы тилде сүйлөп жаткан бул жаш жигиттен качкан акылсыздык болоор эле. Бул туурасында баарын жазган колдон сурачы, деди ал. Шамал сүйүнгөнүн кыйкырып жиберди дагы укмуштуудай катуу күч менен үйлөп кирди. Бир нече чатыр жулунуп, байланып турган аттар чылбырларын үзүп, аскадагы адамдар учуп кетпегей электеп бири-бирин карманып калышты. Сантьяго баарын жазган колго кайрылды дагы дароо аалам тунжурай түшкөнүн сезди. Ал тынчтыкты бузууга дити барбады. Андан соң анын жүрөгүнөн сүйүү күчү атырылып чыкты. Ал келме келтире баштады. Эч нерсе сураган жок, сөз дагы айтпады. Койлор жайыт тапкан үчүн ыраазычылык билдирген жок. Хрусталь саткан дүкөнгө көбүрөөк кардар жибере көр деп жалынбады. Чөлдө жолуккан кыз аны күтүп алсын деп суранбады. Саамга орной түшкөн тынчтыкта ал чөл, шамал жана күн ушул кол менен жазылган белгилерди издеп табышаарын, өз чыйыры менен өтүүгө аракеттенишээрин жана зумруттун бир кырында жазылган нерсени түшүнүүгө умтулаарын туйду. Бул белгилер жердин ар кайсы жагына чачылып коюлганын, космосто дагы, сыртынан дагы аларда маани жана себептер жок экендигин түшүндү. Чөл дагы, шамалдар дагы, адамдар дагы эмне үчүн жаралганын билишпейт. Баарын жараткан колдо гана ага себептер болгон. Мына ошол гана укмуштарды жаратууга, мухитти чөлгө, ал эми адамды шамалга айландырууга жөндөмдү. Не дегенде жалгыз ошол гана ааламды кандайдыр бир себеп менен жаратуунун 6-күнү улуу жаратмандыкка айланган жакка тартып жаткандыгын түшүнөт. Ошентип жаш жигит дүйнө жанына сүңгүп кирди дагы ал Кудайдын жанынын бир бөлүгү гана, ал эми Кудайдын жаны анын жаны экенин көрдү. Ал укмуштарды жарата алат. Самум шамалы ошол күнү укмуштай катуу ызылдады. Чөлдүн эң кубаттуу аскер зардалына чакырык таштап, шамалга айланып, аз жерден бүт лагердин таш талканын чыгара салган жаш жигит тууралуу уламыш кеп, муунда муунга айтылып кала бермекчи. Шамал басылганда элдин баары Сантьяго турган жерди тиктеп калышты. Бирок ал жерде жаш жигит жок эле. Ал лагердин экинчи учунда жарым-жартылай кум басып калган кароол жоокердин жанында турган. Сыйкырчынын күчү элдин үрөйүн учурду. Эки адам өз шакирти менен сыймыктанган алхимик менен уруу башчысы гана күлүп турушту. Ал өз шакирти жараткандын дараметин сезгенин түшүндү. Кийинки күнү уруу башчысы Сантьяго менен алхимикти 4 тарабыңар кыбыла деп бошотуп жиберди дагы аларды коштоп жүрсүн үчүн сарбаздарынын бирин бөлүп берди. Алар Керейлден кечке жол жүрүштү. Кеч кире баштаганда алхимик сарбазды кете бер деп артка кайрып атынан түштү. Мындан ары жалгыз кетесиң, деди ал Сантьягога. Пирамидаларга чейин 3 сааттык жол калды. Рахмат сага, деп жооп кайтарды жаш жигит. Сен мага жалпы тилди үйрөттүң. Мен сенин өзүң билгендерди гана кайра эсиңе салдым. Алхимик монастырдын каалгасын каккылады. Ичкериден кара кийим кийген кечил чыгып, алар өздөрүнчө кыскача сүйлөшүп, алхимик Сантьягону ичкери кир деп чакырды. Сен мага жардам бересиң деп айттым. Монастырдын ашканасында алхимик очокко от жакты. Кечил ага бир кесим коргошун алып келип берди. Аны алхимик темир идишке салып, очоктун плитасына койду.
Коргошун эрип чыкканда чөнтөгүнөн айнек сары жумуртка алып чыгып, андан төөнүгүчтүн башынан анча чоң эмес болгон көлөмдө омуруп алып, мом менен сүйкөп, эриген коргошунга кошуп жиберди. Суюктук кан сымал кыпкызыл болуп чыкты. Алхимик муздасын деп казанды оттон алып койду. Анын ортосунда Кечил менен чөлдөгү согуш тууралуу сүйлөшүп отурду. Байкашымча бул узакка созулганы калды, деди ал. Кечил согуштун кесепетинен кербендер көптөн бери Гизекте турганын өкүнүч менен айтып жатты. Бирок баары Кудайдын амири менен, деп кошумчалады момурайып. Туура, деди алхимик. Казан акыры муздаганда Сантьяго менен Кечил бирин бири тиктеп калышты. Отко коюлуп эритилген төгөрөк идиш кебетеленип, коргошун алтынга айланып калыптыр. Качандыр бир кезде чын эле мен дагы ушуну үйрөнө аламбы? Деп сурады жаш жигит. Бул менин чыйырым болчу, сеники эмес, меники. Мен сага бул мүмкүн экендигин гана көрсөткүм келген. Алар кайрадан жашаган жеринин дарбазасына келишти. Ал жерден алхимик алтын уютманы 4 бөлүккө бөлдү. Бул сага, деди ал, бир бөлүгүн Кечилге сунуп жатып. Ар дайым зыяратчыларды жакшы тосконуң үчүн, кең пейилим үчүн өтө көп олжолу болдум го, деди Кечил. Эч качан минтип айтпай жүр. Жашоо кокус угуп калып, кийинки жолу азыраак берип коюшу мүмкүн, деп жооп берип алхимик Сантьягога кайрылды. Бул болсо сага уруу башчысына берилип кеткен акчаңдын ордуна. Жаш жигит алтындын наркы алдан алда канча көп экенин айткысы келип, бирок үн катпады. Бул мага, деп улантты алхимик. Мен үйгө кайтышым керек. Ал эми чөлдө согуш жүрүп жатат. 4 бөлүктү ал кайрадан Кечилге сунду. Бул дагы Сантьягого. Балким кереги тийип калат. Бирок мен кенчикке баратпаймынбы, деп үн катты тигил. Болгондо дагы абдан жакын калдым. Сен аларды табасың, мен ишенем, деди алхимик. Анда мага алтындын кереги эмне? Анткени сен 2 жолу колуңдагы дүнүйөңдөн айрылдың. Биринчи жолу сени кысапыр алдап кетти. Экинчи жолу уруу башчысы алып алды. Мен ырымчыл картаң араб катары биздин макалыбызга ишенем. Анда мындай деп айтылат. Бир ирет болгон окуя башка эч качан болбой калышы мүмкүн. Бирок 2 ирет болгон окуя сөзсүз 3-чү ирет кайталанат. Алар аттанышты. Сага түштөр тууралуу таржымал айтып бергим келди, деди алхимик. Жакыныраак бастыр. Жаш жигит ага жакын бастырды. Байыркы Римде Тиберий императорунун тушунда бир кең пейил адам жашаптыр. Анын 2 уулу болуптур. Бири сарбаз болуп, империянын алыскы чегине кызмат кылганы жөнөйт. Экинчиси бүтүндөй Римди тамшандырган ыр жазат. Күндөрдүн биринде Абышка мындай түш көрөт. Асмандан белги түшүп, ага уулдарыңдын бири жазган ырлар бүт дүйнөгө белгилүү болуп, жүздөгөн жылдардан кийин дагы адамдар аны ырдап жүрүшөт деген кабар айтат. Абышка жетин албай ыйлап жиберет. Тагдырага ырайымдуу жана беришем болду. Не дегенде атага гана ыроолончу кубанычты тартуулады. Көп узабай ал курман болот. Баланы тебелегени бараткан арабадан сактап калам деп өзү дөңгөлөктүн алдында калат. Абышка сопу адам болгондуктан түз эле бейишке чыгат. Ал жерден баягы түшүндө кабар айткан адамга жолугат. Сен ак көңүл, жакшы адам элең, деди ал Абышкага. Сенин турмушуң сүйүүгө толуп, өлүмүң татыктуу болду. Мен сенин каалаган өтүнүчүңдү аткара алам. Турмуш мага түз пейилини салды, деп жооп берди Абышка. Сен менин түшүмө киргенде мен баардык аракетим толук акталгандыгын сездим. Не дегенде уулумдун ырлары муунда муунга өтөт. Өзүм эч нерсе сурагым жок. Бирок ар бир ата өзү тарбиялап өстүргөн, таалим тарбия берген адамынын даңкына сыймыктанат эмеспи? Ошол себептен мен болочокто уулумдун ырларынын сөздөрүн уккум келет. Кабарчы анын ийнине тиер замат экөө заматта алыскы келечекке кирип барышат. Чоң шаарда белгисиз тилде сүйлөгөн миңдеген адамдардын арасында болуп калышат. Абышканын кубанычы койнуна батпай кайрадан жашып кирди. Уулумдун ырлары кылымдарды карытаарын билгем, деди ый аралаш. Бул адамдар уулумдун кайсы саптарын кайталап жатышат болду экен?
кабарчы абышканы отургучка мээримдүүлүк менен отургузуп, өзү дагы анын жанына отурат. Уулуңдун ырлары жалпы Римге даңкы тарады. Элдин баары жакшы көрүп суктанышты. Бирок Тибериянын падышачылыгынын заманы бүткөндө аларды унутуп калышты. Адамдар экинчи уулуңдун, сарбаз болгон балаңдын сөздөрүн кайталап жатышат. Абышка кабарчыга таң калып карап калды. Ал алыскы аймактардын биринде кызмат кылган, деп сөзүн улантты тигил. Ошентип жүз башы болгон. Ал абдан адилеттүү жана жакшы эле. Күндөрдүн биринде кулдарынын бири ооруп, өлүм алдында жатты. Сенин уулуң белгисиз бир дарыгер пайда болуптур деп ошол адамды издеп жөнөйт. Жолдугата ал адам Кудай уулу экенин билди. Дарыгер айыктырган адамдарды жолуктуруп, анын окуусу тууралуу угат дагы Римдин жүз башы болгонуна карабастан анын динин кабыл алат. Мына ошентип күндөрдүн биринде ага жолугат. Кызматкери ооруп жатканын айтат. Устат ал адамды ушинтип аташчу. Аны менен бармай болот. Бирок жүз башы дин адамы эле. Устатынын көзүн карап туруп, Кудай уулунун алдында турганын түшүнөт. Мына ошондо сенин уулуң кылымдар бою унутулгус сөздөрдү айткан экен. Жараткан, сен менин үйүмө барганга мен татыктуу эмесмин. Бирок сен бир сөз айтсаң эле менин кызматкерим дартынан арылат, деген экен. Алхимик атын теминди. Эмне иш жасабаса дагы жер үстүндөгү ар бир адам дүйнө тарыхында башкы ролду ойнойт. Адатта бул туурасында билбейт деле. Сантьяго жылмайып койду. Ал койчуга жашоо ушунчалык маанилүү болушу мүмкүн деп эч качан ойлогон эмес. Кош бол, деди алхимик. Кош бол, деди жаш жигит. 2,5 саат бою Сантьяго чөлдү аралап, жүрөгү эмнени айтып жатканына кулак төшөп келатты. Жүрөгү Кенч кайда катылганын ага көрсөтүп бермек. Кенч кайда болсо, жүрөгүң ошол жерде болот, деген ага алхимик. Бирок жүрөгү ага башка нерсе тууралуу айтып жатты. Эки ирет түшүнө кирген нерсени чындыкка айландырам деп койлорун таштап кеткен койчунун таржымалын сыймыктанып айтып келатты. Өз чыйыры тууралуу жана андан тайбай кеткендер, жаңы жерлерди же сулуу кызды издеп чыккандар жана замандаштарынын аң сезимине жана жалган көз караштарына каршы тургандар тууралуу эске салды. Ал улуу ачылыштар, улуу өзгөрүүлөр, китептер тууралуу айтып келатты. Сантьяго кумдуу дөбөнүн кыры менен көтөрүлө баштаганда гана жүрөгү ага мындай деп шыбырады. Сак бол, сен ыйлаган жерде мен дагы болом. Демек сенин кенчтериң дагы болот. Жаш жигит жай баракат көтөрүлүп баратты. Жылдыздар жайнаган асманда чарадай толгон ай пайда болду. Ал бир ай бою чөлдү аралап келаткан. Ай кумдуу дөбөгө нурун чачып, дөбөлөрдүн көлөкөлөрү укмуштуудай термелип, чөл толкуп жаткан деңизге окшоп турду. Сантьяго алхимик менен коштошуп, атынын оозун бош кое берип, ага эркиндик тартуулаган күндү эстеди. Асмандагы ай чөлдүн тунжураганын, Кенч издеп чыккандар басып өткөн жолду жарыкка бөлөп турду. Бир нече мүнөттөн кийин ал чокуга көтөрүлдү дагы, жүрөгү күтүүсүздөн катуу дүкүлдөп согуп жиберди. Алды жакта айдын жарыгына бөлөнүп, боз кумдардын арасынан пирамидалар боюн керип чыга келди. Сантьяго жерге тизелей калып ыйлап кирди. Ал Кудайга өз чыйырына ишенүүгө дем бергендиги, Мелхиседек, хрусталь сатуучу, англичан, алхимик менен жолугуштурганы үчүн эң башкысы аны сүйүү эч качан адамды өз чыйырынан ажыратпастыгына ишендирген чөлдүн кызы менен жолугуштурганы үчүн ыраазычылык айтып жатты. Пирамидалар жаш жигитти кылымдардын бийиктигинен карап турду. Эми ал кааласа көк жайыкка кайтып, Фатимага үйлөнүп, кой кайтарат. Жалпы тилди билген жана коргошунду алтынга айландыра алган алхимик деле чөлдө жашабадыбы? Ал эми Сантьяго өз өнөрүн көрсөтө турган, акылмандыгынын үзүрү менен таңдандырчу адам жок. Өз чыйыры менен баратып,
Ал өзүнө керектүү өнөрдүн баарын үйрөндү жана эмне тууралуу кыялданса ошонун баарын башынан өткөрдү. Бирок ал өз кенчин издеп келген. Ал эми максатка жеткенде гана иш аткарылды деп эсептесе болот эмеспи? Жаш жигит чокуда туруп ыйлап жатты. Ылдый карап, тамчылары кулап жаткан жерде коңуз жөрмөлөп баратканын көрдү. Чөлдө жер кезип жүргөн мезгилде Сантьяго Египетте коңуз Кудайдын белгиси экенин билип калган. Ага дагы бир белги келди. Эми жаш жигит жерди казып кирди. Бирок оболу хрусталь сатуучуну эстеди дагы, өмүр бою ташка ташты тизип отурса дагы эч бир адам өз короосунда пирамида кура албайт деп туура эмес айтканын түшүндү. Түнү бою ал кумду казып чыкканы менен эч нерсе тапкан жок. Нечендеген кылымдар аны пирамидалардын чокусунан үн катпай тиктеп турду. Бирок ал моюн бербеди. Казып койгон чуңкуруна улам кум толтуруп жаткан шамалга өчөшүп, талыкпай каза берди. Сантьяго алдан тайды. Колун канытып да алды. Бирок көз жашың кайда куласа ошол жерден изде деп буйрук берген жүрөгүнө ишени менен тайбады. Чуңкурдан таштарды казып чыгарып жаткан маалда арт жагынан баскан дабыш угулду. Сантьяго артына кылчайып адамдарды көрдү. Бир нече адам жарыка далысын салып тургандыктан алардын жүзүн ажырата алган жок. «Эмне кылып жатасың?» деп сурады алардын бири. Жаш жигит эч нерсе деп жооп берген жок. Азыр анын жогото турган нерсеси болгондуктан Сантьягону коркунуч каптады. «Биз согуштан качып чыктык», деди экинчиси. «Бизге акча керек. Сен бул жерге эмне каттың?» «Эч нерсе каткан жокмун», деп жооп берди Сантьяго. Бирок качкындардын бири аны чуңкурдан сууруп чыгып, чөнтөктөрүн тинтип, куйма алтынын таап алды. «Алтын!» деп кыйкырып ийди ал. Эми ай анын жүзүнө нурун чачып тургандыктан каракчынын көзүнөн Сантьяго өз өлүмүн көрдү. «Ал жерде дагы болуш керек», деди дагы бири. Алар Сантьягону кумду казгын деп буйрук беришти. Алардын айтканын аткарууга мажбур болду. Бирок кенч чыккан жок. Ошондо каракчылар аны катуу ур токмокко алышты. Асманда таң сөгүлгүчө тепкилешти. Сантьягонун кийимдери самсаалап тытылып калды. Эми чындап өлүм аны сагаалап калганын сезди. Ошол маалда алхимиктин сөзү эсине түштү. «Өлгөнү турсаң, акчанын сага эмне кереги бар? Акча өлүмдү бир саамга дагы арачалай албайт. Мен кенч издеп жүрөм», деп кыйкырып жиберди Сантьяго. Талкаланып канжалаган эриндерин эптеп кыймылдатып, ал каракчыларга түшүндө 2 рет Египеттин пирамидаларынын этегинде катылган кенчтерди көргөнүн айтып берди. Баш жөңдөгөн немеси көпкө үн катпай турду. Анан тигилердин бирине кайрылып мындай деди: «Муну кое бер. Мында башка эч нерсе жок. Бул куйманы бир жерден уурдап алыптыр». Сантьяго кулап түштү. Башчысы анын көзүн бир карап алайын деди эле, бирок жаш жигиттин көзү пирамидаларга тигилип турган. «Бул жерден кеттик», деди башчысы калгандарына. Ал эми Сантьягога кайрылып: «Мен сени өлтүрбөйм, тирүү калтырам. Эгер түшүнсөң, мынчалык аңкоо болбош керек. Мындан 2 жыл мурда мен азыр сен турган жерде бир түш көргөм. Түшүмдө Испанияга жол тартып, ал жерден койлору менен түнөккө токтой турган талкаланган чиркөөнү табышым керек болчу. Анын бир бөлмөсүнүн ордуна тыт өсүп калган. Ошол тыттын түбүндө кенч катылган имиш. Бирок мен түш көрдүм эле деп чөлдү аралап кеткидей келесоо эмесмин». Ошенткен боюнча каракчылар кетип калышты. Сантьяго ордунан араң туруп, акыркы ирет пирамидаларга көз жүгүрттү. Пирамидалар жаш жигитке жылмайып коюшту. Ал дагы жүрөгү бакытка мелт калт толуп турганын сезип, жооп кылып жылмайып койду. Ошентип ал өз кенчине ээ болду. Эпилог. Жаш жигиттин аты Сантьяго эле. Ал жарым жартылай урап калган чиркөөгө жеткенде караңгы кирип калган. Чиркөөнүн кийимдер сакталчу бир бөлмөсүндө мурдагыдай эле тыт өсүп жатыптыр. Ал эми чатырдын жыртыктарынан мурдагыдай эле асмандагы жылдыздар көрүнүп турат. Өткөндө бир жолу ал короо кою менен ушул жерде түнөп чыкканын эстеди. Эгерде түш көргөнүн эсепке албаганда түн тынч өткөн.
Азыр ал кайрадан ушул жерге келди. Бирок бул ирет койлорун айдап келген жок. Колунда күрөгү бар. Ал асманды узакка тиктеп турду. Андан соң куржунунан бөтөлкөдөгү шарапты алып чыгып бир ууртады. Күндөрдүн биринде чөлдө жылдыздарды карап, алхимик менен шарап ичкени эсине түштү. Канчалык узак жол басып өткөнү, Кудай кандай гана ойку кайкы жолдор менен кенчин көрсөткөнү тууралуу ойлоду. Эгерде ал түшүнө ишенбесе, карыган цыган кемпирди, Мелхиседекти, каракчыларды жолуктурбайт эле. Бул тизме абдан узун болгону калды. Бирок жолумда белгилер бар эле, ошондуктан жолдон чыгып кетмек эмесмин, деп ойлоду ал. Кантип уктап кеткенин өзү дагы байкабай калды. Ойгонгондо күн көтөрүлүп калыптыр. Сантьяго тыттын тамырынын түбүн каза баштады. Карган сыйкырчы, деп ойлоду ал алхимик тууралуу. Сен баарын алдын ала билген турбайсыңбы? Жада калса бул чиркөөгө жетсин деп экинчи алтын куйманы калтырып койгон экенсиң. Тытмаланган жана сабалган кебетемди көргөндө Кечил күлүп жиберди. Сен мени мындан арылта албайт белең? Жок, деген үндү укту ал шамалдын шыбыры менен. Эгерде мен сага эскертип койсом, сен пирамидаларды көрмөк эмессиң. Алар абдан кооз дегени чын бекен? Бул алхимиктин үнү эле. Жаш жигит бир жылмайып алып жер каза берди. Жарым сааттан кийин күрөгү катуу бир буюмга такалды. Арадан дагы бир саат өткөндөн кийин Сантьягонун алдында байыркы алтын тыйындар толгон сандык турду. Сандыкта кымбат баалуу асыл таштар, ак жана кызыл куш жүндөрү менен кооздолгон алтын маскалар, бриллианттар менен кооздолгон таш идолдор, өлкө алда качан унутуп, анын эси балдарына айтпай койгон олжолор жатты. Сантьяго куржунунан Урим менен Тумимди алып чыкты. Алардын кереги бир гана жолу таңкы базарада тийди. Жашоо аларсыз деле туура белгилерди көрсөтүп келди. Ал таштарды кутучага салды. Бул да болсо кенчинин бир бөлүгү. Таштар эми эч качан жолуктура албаган карт падышаны эске салып турат. Өз чыйыры менен бараткандарга турмуш жашоо чындыгында эле абдан берешен, деп ойлоду ал. Тарифага барып, цыган кемпирге кенчинин 1/10 бөлүгүн бериш керектигин эстеди. Сыгандардын акылмандыгын карачы. Дүйнөнү көп кыдырып жүргөндөн болсо керек. Ал кайрадан үлп этип жел жүргөнүн сезди. Бул Африкадан келген Левантинчи эле. Бирок бул жолкусунда ал чөлдүн жытын алып келген жок. Маврлар кол салды деп эскертпеди. Эми Сантьяго ал желден ушунчалык тааныш жытты. Акырын жакындап келип, эринине жармаша калган өбүшүүнүн кайталангыс демин жана даамын сезди. Жаш жигит жылмайып койду. Бул Фатиманын алгачкы ирет назик өпкөнү эле. Мен баратам, деди ал. Фатима, мен сага баратам. Чыгарманын аягы.